Ошондо биримдик партиясына жүгүрүп жүргөндөн кийин 2 жолу издеп бардым. Огороду hem жок, үлүш жери hem жок, калып азыр көчөдө калган, сандалып жүргөндө толуп турат. Иса Өмүркулов ошол госрегистрдин начальниги менен куда экен. Мыйзамсыз нерсени мыйзамдуу кылып берип атпайбы? Сот каралып, кечегиде юристибиз барды эле 3-ноябрга калтырыптыр. Азыр 2 чакай болуп атат да. Bir жерге 5 адам катталып калган. Алардын да кызыл китептери жокко чыккан. Экс-депутат Музафар Исаков айыл өкмөт башчысы болуп турганда жер сатып акча жасоо жагынан алдына киши салдырбаган. Ал жер соодалаганы менен эл эсинде калган. Ага мындан 3 жыл мурун кылмыш иши козголгон. Андан бери сот процесси улантылып, сатылма соттордун жардамы менен жеңил жаза алып кутулуп келет. Анын мыйзамсыз иштерин бир канча жылдан бери айтып келе жаткан укук коргоочу Орозбаев тийиштүү далилдер болгонуна карабай, сот ушул күнгө чейин аны актоого аракет кылып келе жатканын айтат. Жок, эме айыл өкмөт болуп турганда эле бул патратып эле сата баштады да. Баягы үлүш менен биргеликте Bular mizamdın talasında iş kılsa hiç kim emete albaydı. Bu eldi misal mına Taşbulak ayıl hükümetinin jakşı şaharga jakın yerlerin $10.000, $15.000 чейин сата баштады bular. 7 канал мыйзамсыз иш алып барган Исаковдун ишин 7 жыл бою коомчулукка ачык чагылдырып келет. Ал саясатта бат секирик жасай алган. Алсак бир айыл өкмөттүн башчылыгынан бийликчил партияга жабышып, жогорку кеңештин депутаттык креслосунда 2 жыл отурган. Анын мыйзамсыз иштери тууралуу укук коргоочулар какшаса дагы бармак басты көз кысты болуп иш бүтүүдө. Тескерисинче алардын кызматтан кызматка көтөрүлүп келе жатканы аларды кыжырдантууда. Госреестринен Эмеси мына азыр жогору жакта отурат. Коррупционер жеткен Маматов Мухтар деген жеткен коррупционер да. Мына азыр кызматта отурат. Ушуну бүгүн алып келип туруп ушу тууралуу муну соттоп камап койсом укуктуу да. Мыйзамдуу. Эмне дегенде мына жерде госреестрин начальник болуп турганда ушул жерде бардыгын саткан Маматов Мухтар болот. Андан кийин көзөмөлдөө койгон тууралуу мына азыр Нурболот Мырзахметовди айыл өкмөттүн жер адиси архитектуранын жер адиси и архитектор немелер биригип алып туруп булар жең ичинен элдин үлүш жерине долбоор кылып госакты берип госакты мына эмнелерде жарымында госакты бар. Карындашым бул жер арестте турган мүлк. Бул Кадыржан Батыровдун мүлкү. Жабырлануучулардын катарында 10 жыл бою соттошуп келе жаткан айыл тургуну Мирлан Кыдырмамбетов да бар. 2010-жылы айыл өкмөт башчысы анын жерин тартып алганын айтат. Кызыл китеби жокко чыгарылган. Ушундай эле көйгөй менен мамлекеттик каттоо мекемесинде ага окшогон 5000 жаран кезекте турганын билдирди. Ошол 2010-дон бери сот чуркап жүрөбүз. Күндө сотко чуркайбыз. Үйдө тирликти калтырып. Сотлордун баары ушул биргелешип, ушул Гияз Тайгожо менен Исак Музафар менен мафия да булар. Ушулар туура сатканы туура дейт, ушулардын сатканы туура дейт. Ушуларды мыйзамдуу кылган соттор азыр дагы актайбыз деп атышат. Музафар Исаковдун былыктары көзгө бадырая көрүнүп, журналисттер жазып, укук коргоочулар какшаса да тийиштүү жазага тартылбай жатканы коомчулукта сотко болгон ишенбөөчүлүктү күчөтүүдө. Созулган сот иштери 3-ноябрда жогорку сотто каралат. Коррупция менен күрөшүүнү максат кылган азыркы бийликтен мына ушундай жемкорлорго татыктуу жаза берилиши керектигин суранышат. Мен мына жаран катары ушул күнгө чейин мына коррупция менен эметип келип Мына ушундай депутат адам барып коррупция менен жер сатып бар депутат болду. Мына азыр Маматов Мухтар жерлерди эме боюнча азыр бүткүл эме документ бере турган жерде Маматов Мухтар отурат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, тез арада ичинде Мухтар Маматовду бүгүндөн баштап мына маалымат барар менен Мухтар Маматовго кылмыш жасаңыз мен далилдеп берем. Мына өзүм далилдеп бергенге даярмын. Демейде жоктон бар кылып, жок күнөөнү издеп табылмыш болуп, күнөөсүз адамдарды абакка отургузгандар мындай коррупциялык иштерге келгенде көзүн май басып, Музафар Исаковду актоого аракет кылган сотторду да жоопкерчилигин кароо керектешет. Ошол эле учурда Исаковдун шериктештери да жасаган кылмышына жооп берүүнүн ордуна жылуу кызматтарды ээлеп келе жатканын айтышат. Соттор эми бийлик өзгөргөн ушу баягы эле соттор да. Мурунку эле соттор. Ошонго биз Садыр Жапаровдон кара беришин сурайт элек. Ушул азыркы сотту өзүнүн карамагына алып, ушуларды адилеттүү чечип
беришин элдин немесин талабы ушул да азыр. Сузакта соттоду да, биринчи сот болуп калды. Ошондо Исмадиярова соттоп туруп муну о жерден актабай атпайбы? Караңгыла. Исмадиярова деген бул жеткен эмекен, мына азыр областта отурат. Исмадиярованын азыркы күндө мына урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич тез арада ичинде Исмадияровага иш козгосо болот. Эмне дегенде ушул ишти Музафар Исаковдун делосун жапкан, тазалаган Исмадиярова айжан болот. Андан кийин кайра муну областка алып келди, областта бузду. Жогорку сотко барып камалгандан кийин ошондо 4 адам камалды. Исаков Музафар госреесттин жер адиси, дагы бир эме ал долбоор жазган дагы, анан айыл өкмөттүн эмеси ташлан Мавлян болуп 4 адам камалды. 4 адам камалгандан кийин булар дагы кайра эмеге чыгып, акча берип туруп, соттотуп туруп, областка келтирип, областтан дагы буз ийип атпайбы? Биздин коррупция деген сотто бу сары шурум болуп калыптыр да. Соттор өзүбүз билебиз дегенден бар экен. Урматтуу премьер-министр Садыр Жапаров, президенттин убактылуу аткаруучусу. Мына сотту тазаламай сайын айлана чөйрөң оңолбойбуз. Сот системасын реформалоо деп, реформа эмес, тазалоо жагын кылыш керек. Тазалагандан реформаны баштайсың. Ага сен тазаламай сайын эски Исмадиярова азыр областта отурат да. Мына ушундай олчойгон коррупциялык иштерде аты аталып, бирок суудан куру чыгып келе жаткан Исаков саясаттан далек этелек. Парламенттик шайлоодо бийликчил партиялардын жеңин кармап иштеп бергени айтылууда. Мен шайлоодо бу жерде биримдик партиясына жүгүрүп жүргөнгө 2 жол издеп бардым. Сен эмне иш кылып атасың? Сен эмне үчүн акталып кеттиң? Сен кайсы жаның акталып кеттиң деп барып издеп таппадым мен. Мен айтмакмын. Бул жерлер мурун айыл чарба багытындагы үлүш жерлер болчу. Эгиндер өстүрүлгөн, талаа минтеп калктуу конушка айланган. Бирок үлүштөрүнөн айрылган жарандар сугат жерлеринен куру калган. Ал эми жер сатып алгандар үй куруп жашаганы менен алардын кызыл китеби жокко чыгарылган. Ташбулак айыл өкмөтүнүн азыркы башчысынын айтымында айыл чарба багытындагы үлүш жерлерден ошол учурда 400гө жакын жаран сатып алган. Алардын кызыл китептери жокко чыгарылган. Ошол кездеги жер адиси Мавлян Кожо Арслановго даттануулар көп түшкөндүктөн жумуштан бошотулуп, кылмыш иши козголгон. Азыркы күндө данный момент Верховныйда сот каралып, кечегиде юристибиз барды эле 3 ноябрга калтырыптыр. Элдердин эмеси боюнча 400гө жакын ошо адамдар сатып алган. Алардын да кызыл китептери жокко чыккан. Азыркы күндө алар үй салып жашап атат. Аталган ишке тиешеси бар Сузак райондук мамлекеттик каттоо кызматы бул боюнча учурда соттук процесс бүтө электигин айтып, маалымат берүүдөн карманууда. Белгилей кетсек, мекеменин ошол учурдагы жетекчиси Мухтар Маматов болгон. Ал Иса Өмүркуловдун кудасы экени айтылат. Ал эми азыркы жетекчиси Зарылбек Садыков ал учурда Маматовдун орун басары кызматында болгон. Азыркы учурда Музафар Исаков мурдагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы боюнча козголгон иш боюнча сот иштери бүтө элек. Сот иштери болуп атат. Сот иштери бүткөндөн кийин дагы маалымат бере алабыз. Ага чейин эч кандай комментарий бере аласызбы? Белгилей кетсек, Музафар Исаков Ташбулак айыл өкмөтүн башкарып турган мезгилде 2010-2015 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган. Аны менен катар айыл чарба багытындагы 15 гектарга чукул жерди жеке турак жайга тургузууга берип жиберген деп айыпталды. Текшерүү учурунда адамдар $1500дөн $3000 чейин сатып алгандарын билдиришкен. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.